БК Медиа каналы тартуулайт. Азыркы кезде жарандар көп кабылган көйгөйлүү оорулардын бири грыжа. Грыжа адамдын омуртка тутумундагы кемирчектин оорусу болуп саналат. Адистердин айтымында бел омуртка грыжа түрү басымдуулук кылат. Жыл сайын грыжа дартынан, анын ичинен бел омуртка грыжасынан жабыркагандардын саны көбөйүүдө. Омурткалар арасында кемирчектер жайгашкан. Ал фиброздук шакекчелерден турат. Грыжа деген ошол фиброздук шакекче жарылып, ичиндеги массанын жүлүндү көздөй агып, омуртка каналдарынан чыккан нервтерди кысып калганы. Жайгашкан ордуна карата моюн, көкүрөк жана бел чычаң грыжасы деп бөлүнөт. Моюн грыжасында баш, желке, моюн ооруйт. Кол чымырап уюп, бара-бара жакшы көтөрүлбөй калат. Булчуңу кичирейет. Көкүрөк грыжасында борбордук нерв жана гормоналдык системанын иштөөсү бузулуп, оорулар жаралат. Ошондой эле жүрөк, өпкө, боор, өт, бөйрөк жана ашказан ичегиде оорутуу пайда болот. Грыжасы бар экенин билбегендер тигил же бул жерим ооруп жатат деп дары иче бериши мүмкүн. Бел чычаң грыжасында бут ооруп, уюп, чымырайт. Бара-бара жакшы иштебей баштайт. Адам бат-баттан заара ушатып калат. Эркектердин бел күчү начарлайт. Грыжа омуртканын сол тарабында болсо, анда оорутуу сол бутка, ал эми оң тарабында болсо, анда оң бутка берет. Кокус грыжа омуртканын ортосунда болсо, анда оорутуу эки бутка тең берет. Грыжаны пайда кылуучу себептер. Остеохондроз. Бул оору кемирчектеги зат алмашуунун бузулушунан келип чыгат. Буга көбүнчө бир ордунан жылбай отуруу себеп болот. Зат алмашуунун бузулушунан кемирчекке азык заттар керектүү деңгээлде барбай, ал бара-бара кургап жарылат. Тупаса патология. Мындай учурда бала ичтен грыжа болуп төрөлөт. Оор жүктөрдү туура эмес көтөрүп, физикалык жактан кыйналган кезде көп пайда болот. Ал эми жаштарда кыймылдын жоктугу, спорт менен машыгуу деген аз. Бул дагы бир себеп болот. Тигүү цехтерде, компьютер жумуштарында кечке отуруп иштегенде омурткага салмак көп түшүп, грыжаны пайда кылат. Ошондой эле ар түрдүү жаракаттар жана аз кыймылдын негизинде ашыкча семирип кетүү да түрткү болот. Кантип алдын алуу керек? Грыжанын алдын алуу үчүн остеохондроз бар болсо, убагында дарылануу кажет. Оор жүктөрдү көп көтөрбөө, ашыкча салмактан арылуу, жаракатка кабылуунун алдын алуу, көбүрөөк кыймылдоо, турникке тартынуу, ошондой эле спорттук көнүгүүлөр менен машыгып туруу керек. Бейтаптардын басымдуу бөлүгү билбей жүрө берип грыжасы өтүшүп кеткен учурда гана дарыгерге кайрылышат. Негизи аны башталган кезде эле байкаганга болот. Алгач бели ооруйт. Көрүнбөй жүрө берсе, ооруу бутка өтөт. Буттун арткы тарабынан тарамышы тартышып ооруйт. Моюн омурткадан кармаган грыжа болсо, адамдын колдору уюп, талып, баш ооруу күчөйт. Көкүрөк омурткадагы грыжадан улам жүрөк кысылат. Эгерде кардиологко кайрылууда жүрөк таза чыкса, анда невропатолог дарылайт. Ооруну аныктоо үчүн компьютердик томографиядан өткөн туура. Бел омурткасындагы грыжа 3 этап менен өтөт. Кысылган нервтен улам бутка кан аз кетүү, башкача айтканда, кан аркылуу азык өз өлчөмүндө жеткирилбей, бут арыктап, сөөктөр кичирейет. Бут, бел, жамбаш сөөктөр ооруйт. Жыныстык жактан заара бөлүп чыгаруу органдары жабыр тартат. Мындай учурда бели ооруса бөйрөгүм ооруду деп ойлоп, урологко баргандарда жок эмес. Ал дарылануудан 3-4 жылга чейин басылып калат да, бул аралыкта бутка түшүп, нерв кысылат. Натыйжада баспай калууга, майыптыкка алып келиши мүмкүн. Дарылоо жолдору. Грыжанын өлчөмү 4-5 мм ашпаса жана оорутуу адамды анча кыйнабаса, анда дарылоо жүргүзүлөт. Ага физиодарылоо, ийне терапиясы, дары-дармек берүү, укалоо сыяктуулар кирет.
Эгер адам оор көтөрбөй, дарыгер сунуштаган көнүгүүлөрдү жасап жүрсө, грыжаны өстүрбөй кармап турууга болот. Бирок укалоо жол аркылуу грыжаны толук кетирүү кыйын. Бул ыкма убактылуу жардам бериши мүмкүн. Жаңыдан пайда болуп жаткандарга көнүгүүлөрдү жасатып айыктырса болот. Эгерде грыжа өтүшүп кетсе, анда операция жасалат. Кандай гана оору болбосун, эртерээк дарыгерге кайрылып текшерилүү зарыл. Бел оорусунун себептери. Бел оорусу эмгек кылууга жарактуу адамдардын дээрлик бардыгында көп учурайт. Оору организмдеги башка дагы процесстердин таасиринен пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан дарттын алдын алуу үчүн оорунун эмне себептен келип чыкканын билүү зарыл. Бөйрөк оорусу. Бөйрөк заара жолу менен байланыштуу болгондуктан кичи даарат кызгылт ылай сыяктуу же болбосо кан аралаш болушу мүмкүн. Бөйрөккө суу жыйналып, бөйрөк туберкулезу, бөйрөктүн созулмалуу оорусу сыяктуу бөйрөк дарты бар оорулуулардын бели көп ооруйт. Бел булчуң этинин сезгениши. Адам көпчүлүк убакытын эңкейип же бүкүрөйүп өткөрөт экен. Жана узак убакыт отургучта отуруп, жумуш иштегендиктин кесепетинен белдин булчуң эттери бара-бара соолуп, тарамыштардын созулуу кубаты алсырап, белдин булчуң эти сезгенип, бел оору башталат. Туберкулез дарты. Туберкулез менен ооруган адамда бел оорусу менен көп жабыркап келет. Бул учурда кызыл клетканын тунуусун текшерүү аркылуу билүүгө болот. Бел омурткасы. Адам жатып турганда өзүн ыңгайсыз сезүүсү, белдин бурулууга тоскоолдук келтирүүсү, катуу оорусу көпчүлүк учурда тарамыштардын созулуп калуусунан улам келип чыгат. Өттүн оорусу. Өт ооруган кезде белдин оң жагы ийинге чейин жана курсакта ооруйт. Сасык тумоо. Кээ бир адамдар сасык тумоо болгон кезде бели да кошо ооруйт. Вирустун булчуң этке тийгизген таасиринен улам оору пайда болот. Бел оорусунун себебин билүү өтө кыйын. Ал адамдын оорусуна, жынысына, жашына да байланыштуу. Бели ооруган оорулуу жакшылап дем алуусу, пайдалуу көнүгүүлөр менен машыгып туруусу абзел. Оорунун кесепети аз эмес, бирок ооруп дарылангандан көрө оорубаштын жолун издеңиз. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.